ОПГ мүчөсү Кадыр Досонов Кайманаты Жеңгө деген адамдын кол алдында иштеп жүргөн Тилек Жолдошбаев Тилектин жалган показаниясы менен менин күйөөм Морозов Нурзамат өмүр бою эркинен ажыратылып кеткен. Кайсы жерге барып эжени ыргыткан, кайсы жерге апарып өрттөгөн, ошолордон бери толук айтып берген ошол Из Кубар деген передачада ал 2019-2020 жылга чейин бар болчу YouTube'да, бирок кийин өчүрүлүп кетти. Урматтуу кыргыз элим, саламатсызбы? УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, Жогорку соттун төрагасы Меделбек Асанбекович, сиздерге өтө чоң ишеним менен кайрылуу жасап жатам. Булга чейин да Регион телеканалынан кайрылуу жасагам. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ОПГ мүчөсү Кадыр Досонов Кайманаты Жеңгө деген адамдын кол алдында иштеп жүргөн Тилек Жолдошбаев Тилектин жалган показаниясы менен менин күйөөм Морозов Нурзамат өмүр бою эркинен ажыратылып кеткен. Из Кубар деген передача ушул Жалал Абадтын ушул кылмыш иш болгондо Жалал Абадка барып тарткан. Менин күйөөм ошол видеодо дагы айткан, бул кылмыш ишке мен эч кандай тиешем жок. Ошол ОПГ мүчөсү ушул Жолдошбаев Тилектин чорный болуп жүргөн баланын бир показаниясы менен мени ошо оперлер, тергөөчүлөр кармап отурушат. Жолдошбаев Тилектин ошол видеодо бар. Жолдошбаев Тилек кайсы жерге барып эжени кандай кылып өлтүргөн толук айтып берген. Урматтуу Маскал шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Кайсы жерге барып эжени ыргыткан, кайсы жерге апарып өрттөгөн, ошолордон бери толук айтып берген ошол Из Кубар деген передачада ал 2019-2020 жылга чейин бар болчу YouTube'да, бирок кийин өчүрүлүп кетти. Андан башка чыгарылыштары бар Из Кубардын YouTube каналында, бирок именно ошол 14-чү чыгарылышы жок да. Өчүртүп салышкан. Ким өчүрткөнүн мен билбеймин, бирок ушу жолдош күйөөм СИЗО 1де отурган кезде дагы кол салуулар болду. Кудай сактап аман калды. Ушу бычак менен кол салуу болду. Ушу Жолдошбаев Тилек жалган көргөзмөнүн айынан өмүр бою эркинен ажыратылып, күйөөм түрмөдө. 9 жылдан бери мен чырылдап жүрөм. Чындык издеп үмүт үзбөй жүрөм. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизден суранам, мени кабыл алып коюңузчу. Мен кагаздарды алып барайын. Ушул кылмыш ишин анализдеттим мен. Сизге ошол кагаздарды алып барып көрсөтөйүн. Ушу тергөөчүлөрдүн шалаакылыгынан кандай иш жасаганын өзүңүз көрүңүз. Адвокаттардын шалаакылыгынан, адвокаттарга билбейм акча эле болсо болдубу, билбей калдым. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, далил факты менен сүйлөгүлө деп айтасыз. Ушул мурданкы Регион телеканалга берген кайрылуумда да айта кеткем. Ушул Жолдошбаев Тилек эркиндикке чыгып кетти деп. Бул былтыр жогорку кеңеште дагы Жусупбек Коргонбай уулу дагы көтөргөн бул иш боюнча. Ушул сокулукта өмүр бою эркинен ажыратылып кеткен жаран эркиндикке чыгып кеткени аныкталды деген бул жаңылыктарда дагы бар. Ошол отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сенин эмаңың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 70 84.
Эми банк номери Махаббат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эм банкты тандап туруп ушул кыз Озек айтып берди сиздерге. Ошол эм банкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7,300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эм банк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Бул депутатта көтөргөн, мен ал жака да кайруу жасагам, бирок көп өтпөй эле мандатын тапшырып, ал депутат кеткенден кийин бул иши меники дагы ортодо калып кетти. Дагы деле чырылдап ар кайсы жака жазып жүрөм. Мен жогорку сотко жаза элекмин, бирок Жолдошбаев Тилек 2020-жылы жогорку сотко арыз менен кайрылган экен. Бул нерсени ачык айтышка туура келип атат. Бул нерсени ачык айтпасам, мен чындыкка жете албайт экенмин. Мен өз өмүрүмдү тобокелге салып, өз өмүрүмдү курбандыкка чалып, ушул нерсени айтып жатам. Жогорку соттун судьяларынын фамилияларын айта кетейин. Урматтуу Камчы Кыдышай ушуга көңүл буруп, өз көзөмөлүңүзгө алып коюңузчу ушул ишти. Өзүңүз тергетип бериңизчи ушул ишти, суранам сизден. Чындык чыркырайт экен. Чындык үчүн чыркырап жүрүм мен. Ушул 2020-жылы жогорку соттун токтому өмүр бою эркинен ажыратылып кеткен ушу Жолдошбаев Тилектин өкүмүн өзгөртүп эч негиз жок 20 жылга алмаштырып беришип атат булар. Эч негиз жок. Биринчи, экинчи инстанцияны карган эмес булар. Акча менен эле чыгып кетти бул Жолдошбаев Тилек. Бирок 2020-жылы өкүм чыгат. 2023-жылы бул эркиндикке чыгып кетип атат. Ушун токтом чыгарып берген судьялардын фамилияларын айта кетейин. Урматтуу Медербек Асанбекович ушуга көңүл буруп, ушул иш эмне болгонун дыкаттык менен текшерип бериңиз. Мен сиздин кабылдамаңызга да жазылып келдим, барып арыз таштап келдим. Бул судьялар төрагалык кылган Акматов Б деген экен. Судьялар Сыдыков А деген, Темирбеков Л тамгадан кеткен. Ушул судьялар өкүмүн өмүр бою эркинен ажыратылган ушул черный опуга кылмышкер адамдын өкүмүн 20 жылга эч негиз жок 20 жылга алмаштырып берди булар.